Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ma'bad. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Biz oşol jana bardızga jariya ketkende ele akida sabagын başlap atabız. Akida sabagын başlardan murda İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin ömür bayanına toktoluunu toora dep көргөнбүz. Biz buga чейин Hanafi mazhabının negizdelişi деген sabagыбызda жалаң гана İmam Abu Hanife'nin fiqh jagын сүйлөгөнбүz. Эми бул сабагыбызда Абу Ханифанын фиқх жагын сүйлөбөйбүз. Абу Ханифанын фиқх жактагы анын илими жөнүндө биз көп айттык. Эми бул сабагыбызда жалаң гана имам Абу Ханифанын акида жагын ачабыз. Башкача айтканда Ханафи фиқхинин негизделиши болсо, бул сабагыбыз Ханафи фиқхинин акида илиминдеги негизделиши. Мына ушул боюнча имам Абу Ханифага айтылган сөздөр, анын ага коюлган дооматтарга да жооп беребиз. Имам Абу Ханифа акида боюнча даражасы кандай болгон, ага боюнча жооп беребиз. Анын жазган китептери, ага айтылган жакшы сөздөр жөнүндө дагы токтолобуз. Анын китептерине токтолобуз. Ал китептери имам Абу Ханифа канчалык даражада жетип барган жана ортосунда кыркылып калгандарыбы, ошолор боюнча кеңири сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Биринчи имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин өмүр баянына токтолобуз. Эми кээде Абу Ханифаны баарыбыз эле угуп жүрөбүз. Абу Ханифа Нуъман бин Сабит ушундай Куфадан чыккан мазхаб башчысы да. Биз ошону мүмкүн карапайым адамдарга мындай бир аз тереңирээк өмүр баянын айтып, жана анын илими деңгээли кандай болгон, хадистеги даражасы кандай болгон, акидадагы даражасы кандай болгон, ошолорго иншалла топтолобуз. Эмне себептен биз ушул акида илимин окуйбуз? Анан эмне себептен имам Абу Ханифанын акидасын окуйбуз? Эмне себептен имам Абу Ханифанын акидасы деген адамдарда күмөндөр бар? Ошолордун баарына токтойбуз. Чындыгында эле имам Абу Ханифа акидадан алым болгонбу? Акида боюнча анын илими болгонбу? Илими болсо канчалык даражада болгон? Адамдардын айтып аткан акидадагы биз угуп атабыз да, имам Абу Ханифаны акидада ката кеткен деген да адамдар бар да. Ошолорго да токтололчу. Абу Ханифа кайсы жерден ката кетиптир акидадан? Ошолорду ошол суроолорго жоопту ушул сабакта беребиз. Себеби бул сабакта Абу Ханифанын тегерегинде анын акидадагы маселелеринде айтылган ар бир дооматка жооп беребиз. Себеби бул илим. Илимде бир күмөн жөн калбайт. Бирок окубагандыктан же болбосо аны изилдебегендиктен биз бир адам жөнүндө жаман күмөндө калып калышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн бир аалымды айтасың да, бул адашкан, мунун аркасынан ээрчибеш керек десе, мүмкүн карапайым адамдар ошондой экен деп, илим окуп аткан адамдар ошонун түбүнө жетиши керек. Чында боло ошондой бекен деп. Бул сабакта Абу Ханифага айтылган дооматтардын баардыгына жооп беребиз. Чында эле Абу Ханифа акидадан аалым болгонбу? Анын чынжырчасы чында эле пайгамбарга жеткенби? Пайгамбарыбыздын акидасын чындап имам Абу Ханифа бизге берип атабы? Же Абу Ханифанын пикирлериби? Абу Ханифанын оюбу? Акидада Абу Ханифа өзүнүн оюн айткан акысы барбы? Шариятта акида бабында өзүнүн оюн айтканга укукту ким берген жана бериши мүмкүнбү? Ошолор боюнча ушул жерде сүйлөшөбүз. Анда баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Имам Абу Ханифанын аты жана анын насабы, анын ата теги. Аты Нуъман, атасынын аты Сабит. Ал дагы чоң атасынын аты Нуъман, анын атасы, бабасы болуп калат ошондо Марзубан. Куфалык түгү эмнеден болгон? Фарстардан болгон чоң аалым. Адамдар эмне себептен Фарисидин аркасынан ээрчийбиз деген да доомат бар. Эмнеге арабтын аркасынан ээрчибейбиз деген. Бул дин бир гана арабка, же кыргызга, же өзбекке, же фарска түшкөн эмес. Ким ушул илимге кызмат кылууда иштихат кылып аракет кылган болсо, ошонун аркасынан ээрчийбиз. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өзү фариси болсо да эмгектерин баарын араб тилинде жазган. Бул бир. Имам Бухари рахматуллахи алейхи фариси. Тилдеги эң улуу китеп деп эсептелинген Ал-Китаб
имам Сибавай, башкача айтканда араб тилинин грамматикасынын атасы фарси болгон. Андан дагы көптөгөн хадис аалымдары көпчүлүгү араб болгон эмес. Демек, бир аалымдын араб болбосу анын илимин алуудан тосуп кое албайт. Ал канчалык даражада исламга кызмат кылды, ошонусун ала беребиз. Мисалы, имам Маргинани биздин Орто Азиядан эмгегин арабча жазган бүтүндөй адам колдонуп атат. Имам Сиражиддин, имам Сарахси Кыргызстандан. Демек, анын фариси болгондугу анын илиминен тосуп кое албайт. Демек, ал киши фариси болгон, Куфада жашаган. Анан кээ бирки адамдар Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин ата тиги кул болгон деген дагы сөздөр бар. Анан биз кулдун аркасынан ээрчейбизби дегендер дагы бар. Кулдун кадыры төмөнүрөөк дегендей. Бирок исламда бул нерсе жок. Бирок исламдын ичиндеги кээ бир жамааттар бар. Ушул нерсени мындай Абу Ханифадан алыстатыш үчүн, Абу Ханифанын сөзүн албаш үчүн дагы баягы арзан пиарлардын бирөөсү да. Бизде деле кылып атпайбы? Мисалы үчүн биз жеке мага кылып аткан пиарлар жана арзан пиарлар да мындай. Олуттуу мен анын астына бардым, Олжобайдын маселени туура эмес айткан экен. 4 китепти алып барып, башына бир чаап, оңдоп келдим деген жок да. Бардыгы алыстан сүйлөп коет, арзан пиарлар. Эмне себептен? Себеби кул болгон Билал ибн Аби Рабах исламга келгенден кийин Саид болду. Абу Бакыр, Омарлардын жанында отуруп алды. Эң шарапаттуу болгон пайгамбарыбыздын жанында жүрөт. Ислам бул ал түгү кул болду. Андан мурда ал башка улутта болду. Эч кандай исламда анын баасы жок. Исламда анын кылган амалына, таквалчылыгына карайбыз. Салман аль-Фариси, ал дагы Фарстан болгон сахаба. Пайгамбарыбыздын жанына келгенден эң улуу сахабалардын жанына. Абу Муса аль-Аш'ари, Йеменден келген. Мисалы, ошого өзүнүн имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин Исмаил ибн Хаммад бин Аби Ханифа. Хаммад бин Аби Ханифанын баласы Исмаил деген дагы ошо атасынын жолун жолдоп чоң аалым болгон. Чоң атасынын жолун жолдоп. Ошол киши айтат да, ошолдон риваят келет. Сабит бин Нуъман Абу Ханифанын атасы, Ибн Марзубан Абу Ханифанын ата теги мин абна аль-Фарис. Фурстардан болгон, перстерден болгон аль-Ахрар дейт. Кулчулук аларга кирген эмес, баардыгы хур адамдар болгон. Валлаху ма вака алейна риккун кат. Биздин ата тегибизде эч кандай кулчулук болгон эмес дейт. Имам Абу Ханифанын небереси. Улида джадди Абу Ханифа саната 80. Мен атам 80-жылы төрөлгөн дейт. Hicrattın 80. yılında çoğun adam aytdı. Ve zahaba Sabitun ila Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. İmam Ali ibn Abi Talib Kufa'ga bargan mezgilde halifalık barganda. Atası Sabit Ali ibn Abi Talib'in aslına bargan ekan. Barıp fada'a lehu bil barakati fi zurriyetihi. Ali ibn Abi Talib şu Sabit barganda ağa dua berip senin ата теги жанагы урук тукумунун береке болуусуна дуа кылган экен. Анан имам Абу Ханифа ошонун дуасынын берекесинен ушундай чоң аалым болгон. Ошон үчүн бизде шариятыбызда улуулардан, аалымдардан дуа алуу сахабалардын феали. Эмесе Сабит Абу Ханифа Али ибн Аби Талибке барма дуа кылып койгонда Аллахтан сура, мен имам эмнеге келдиң? Бар, Аллах Таала сен дуа кылсаң дуаң кабыл болом деген эмес. Дуа кылган. Не? Фада'a лаху. Анын пайдасына дуа кылган. Бил баракати фи зурриятихи. Анын урук тукумуна береке берсин. Андан кийин имам Абу Ханифа бул дүйнөгө келген. Анан дагы бул кыссанын акырында дагы бир маселелер бар. Фалузаж деген бир шириндик болгон. Илгери аны халифалар, падышалар гана жеген. Фалузаж деген бир шириндик болгон экен да. Биз азыр түрктөрдүн да шириндиктери бар, ошого окшогон. Фалузаж дегенди Сабит Али ибн Аби Талибке алып келген экен. Эмнеге десе, ошо бизде майрам болуп атат, ошону десе, бул
Bayramыңар жакшы экен, анда күнүгө фаруза жешибиз керек экен деген сөз. Демек, Али ибн Аби Талиб менен пайгамбар Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин чоң атасы мамилеси жакшы болгон. Ошон үчүн дуа кылган. Анан кийин Абу Ханифа төрөлгөн. Уиладатуху качан төрөлгөн? Алымдар Абу Ханифанын качан төрөлгөндүгү жөнүндө талаш-тартыштар бар. Себеби өлгөндүгү жөнүндө көбүнчө алымдардын талашы болбойт. Себеби адамдарга белгилүү болду, ал китебин жазды, элдерге сабак айтты, элдерге таанылгандан кийин өлгөн жылы анык болуп калат. Бирок төрөлгөн жылында бул бир бала төрөлдү, эч кимдер көңүл бурулган эмес. Төрөлгөнүндө адамдарда талаш болот. Ошого үстү жакта имам Абу Ханифанын небереси 80-хижратта төрөлгөн деди. Эми бул риваят да. Ошого алымдардын көпчүлүгү Абу Ханифа хижраттын 80-жылында төрөлгөн дейт. Бирок башка да пикирлер бар. Талафал улама фихи ала аквал. Бир канча сөздөргө талаш тартыш болгон. Алардын бирөөсү имам Абу Ханифа хижраттын 61-жылы бул дүйнөгө келген дейт. Эмнеге муну айтып атабыз? Канчалык эртерээк төрөлсө сахабаларды көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Сахабалардан илим алгандыгына мүмкүн. Мисалы үчүн биз имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи сахабаларды көргөндүгү жөнүндө чоң алымдардын иттифагы бар. Бул Абу Ханифа көргөн. Бирок андан илим алуу дегенде мындай кичине тараштар бар. Ошон үчүн илиминин көпчүлүгүн кимден алган? Чоң табииндерден. Ошого эгерде эртерээк төрөлсө, анда көбүрөөк сахабаны көрөт деген ихтималдар бар да. Ошого 80-жылда эле жабышып алсак, макул. Бирок андан мурдагы акыбалдар дагы бар. Ошого бизде Ханафи мазхабта Абу Ханифа сахабалардан 7 хадис риваят кылгандыгы жөнүндө бизде Ханафилерде маалымат бар. Атайын китепте жазылган. Демек, мурдараак төрөлгөндүгү Абу Ханифанын сахабалардан илим алган болуусу мүмкүн деген ихтималдарга жооп бар. Ошон үчүн ушуларды баяндап кое берелик. 61-хижратта төрөлдү дегенде Вафаятул Аян деген китепте. Ошентип имам Лакнави айткан Вафаятул Аянда 5-том 405-бетте ошентип айткан. Анан имам Лакнави өзүнүн Сиая деген китебинин мукаддима кириш сөзүндө да айткан. Сиая ушул жерде сүрөтүн дагы көргөзүп койсом жакшы болот экен. Бул Сиая. Бул кол жазма. Ушу имам Лакнавийдин Сиая ушуну эми буга жазып койдум да менчи, буну бардыгын бул жакка неме кылбай. Ушул китепте 61-жыл төрөлгөн. Имам Миззи дагы Таhdibul Камалда ушул боюнча маалымат алып келиптир, Аллаху алам. Tahdibul Kamal ушундай сөз бар экендигин имам Миззи Tahdibul Kamal деген бул алымдардын өмүр баянын жазган китеп. Бул китеп ошонун 29-бетинде 29 эмесинде ушинтип айткан. Эми муну азыр булардын бардыгын айтып отурсак убакыт көп кетип калат. Кеттик, экинчи сөз 63-хижратта төрөлгөн дейт. Буну имам Нафи'ул Кабир деген имам Лакнави бул сөздү алып келген. Анан жанагы Исмаил Абу Ханифанын небересі ошо 80-жылы төрөлгөн дейт. Бул имам Захаби чоң алымы хадисте, имам Миззи Tahdibul Камалда, имам Навауи радиаллаху анхум да башка алымдар мына ушул 80-жылы төрөлгөн. Себеби баягы небереси айткандыгы үчүн болот. Эми бирок небереси башкача да айткан болуусу мүмкүн, бирок бизге келгенде паланча адам риваят кылган да мүмкүн бирөөсү туура эмес болуп калса деле мүмкүн да. Эгерде 80-жылы төрөлгөн анык боло турган болсо, нар жакта эмнеге 61, 62, 63 болуп кетти? Эми талаш тартышы дайым боло берет. Бирок имам Халлакан өзүнүн китебинде эмне ушул туурараак деп, имам Лакнави дагы ушул машхур элдин арасына тараган ушу 80-жылды. Бул имам Каусар рахматуллахи алейхи, Мухаммад Захид Каусари, бул Осман империясынын мезгилиндеги эң чоң алымдардан. Бул Ханафи мазхабка жана Абу Ханифаны коргогон 20-кылымдын башындагы эң чоң алым. Андан кийинки алымдар Абу Ханифаны жана Ханафи мазхабты мынчалык коргой элек, коргосо да ушунун сөздөрүнөн пайдаланган.
Бул киши чоң мухаддис, мухаккик, чоң алым болгон. Ошол киши болсо 70-жылы төрөлгөндүгү 10 жыл нарыраак. Ошону таржих кылып өзүнүн китептеринде баяндаган. Ал эми Абу Ханифанын табиин экендигине талаш жок. Ал боюнча талаш жок. Анас ибн Малик радыйаллаху анхуну көргөндүгү ачык. Буга бүтүндөй muhaddis alımlar ki İmam Iraqi деген çoğun alım, İbn Hajar al-Asqalani, İmam Suyuti, Mulla Ali Qari деген çoğun alımlar bardı şu nersege ne boşkan? İttifak boşkan. Demek Abu Hanifa'nın tabi'in ekendiginde şek yok. Biroq tabi'inlerden bir qancha tepkişleri var. Tabi'inler 5 tepkişi, 5 derecede. Çoğun tabi'inler, orta tabi'inler, orta tabi'inge jakınıraktar. Hani kişineke tabi'inler, kişineke tabi'inge jakınıraktar. Bizde İmam Abu Hanifa'nı biz ne deyiz? Kişineke tabi'inlerden. Söyle ilminin köpçülüğü ne algan? Çoğun tabi'inlerden algan. Sahabanı görgün. Anan ilminin köpçülüğünü çoğun tabi'inlerden algan. Eğer de çoğun tabi'in deytir olmasa çoğun tabi'inlerden bardığım ne? Sahabalardan ilim algan. Anan cana cihti hadiste Abu Hanife sahabalardan algan dese orta tabi'inlere girip kalışlar mümkün. Жалпысынан İmam Abu Hanife tabi'inlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekeli zaman degendin içinde. Afdalu qarnu qarni. En жақшы kılım bul menin kılımım degen. Sahabalar aytdı da şol mezgilde. Thummellezine yalunahum thummellezine yalunahum. Andan kiyinkiler de Peygamber toxtadı. Şonda sahabadan keyin tabiinler. Abu Hanife tabiinler. Oşol Peygamberimiz dua kılgan berekeli doğru törülgan. Emne sebepten uşul bizge ança gerek sebep uşul berekeli doğru törülgöndөрдүн takvalığı, Kudaydan korkusu, jana Peygamberimizge jakın bolgondugu. Andan keyin ana fitneler, buzuklar çıkıp ketкен. Biro sahabanın mezgilinde başlargan uca Havarijler çıkıp başladı. Anan keyin Kadariyalar, Ali Abu Hanifa'nın zamanı oşol altın doğruğa girse de fitne biraz baştalgan. Andan keyin fitne koyup ketти. Abdullah ibn Mubarak degen çoğun muhaddis alım var, Abu Hanifa'nın şakirti olgan. Abdullah ibn Mubarak'ın aytkan söz var. Kana hasanul vecih, hasanul thiyab. Abu Hanifa'nın sıfatlavatı aytat. Abu Hanife yüzü nurdu olgan bir yüzü sulu kişi anan giyimi dağı tatına olgan dedi. En jakşı giyimlerdi giyen. Abdurrahman ibn Muhammed ibn al-Mughira degende çoğun muhaddis alım aytat. Ra'aytu Aba Hanifete şeyhan yuftin nase bi mescid-i Kufa. Abu Hanife degen bir ustaz şeyhti gördüm. Yuftin nase bi mescid-i Kufa. Kufa'da bir mescitte adamlara fatva berediler. Demek Abu Hanife ilimin bir yerge jatıp alıp, türmeye girip alıp, bir çukurga girip alıp, jaşınıp alıp yazgan emes. Kufa'da fatva bergen. Çoğun. Eğer Abu Hanifa'nın bir kataçılığı olsa, mayli al fiqhda olsun, mayli akidede olsun. Daröyle adamlar gelip ağa. Şol mezgilde. Abu Hanifa'nın zamanı ilimdin tolgon zamanı kaçtı? 3. adam alım olgan. Sebebi biz aytabız ga, emne sebepten mujtehid mutlak ilimdegi en çoğun darajaga jetүүnүн mümkünçülüğü hicrattın 400. yılına çeydi. Emne gelse Peygamberimize jakınırak. Alar jana hadislerden çınjırçalarını izlep ömürün getiribet. Sebebi bardığılı tabiinler. Ananlar jagada sahabanı izlebesin, sahabaların sözleri bardık eti barganda Peygamber. Oşo alar jalan ayatlarda gelen, hadiste gelen hükümdörді çıkarma menen alik bolgan. Hadis rivayet kılуу menen emes. Oşoga İmam Abdurrahman ibn Muhammed ibn Mughira ne deydi? Ra'aytu Aba Hanifete şeyhan. Demek Abu Hanifa'nın oşol mezgilde şeyh degen atka, imam degen atka tatıktı bolgan. Yuftin nase bi mescid-i Kufa ala ra'sihi qalansuatun sauda tawila. Uzunday topu giyip oşol Irak elinin, Kufa elinin oşunda giyimi olan ikinin. Ve kâne tâciran fehuve kesîrul mal. Molda kem bağal bolsun degen söz yok. Uğatmayız mı?
Moldalar appak giyinip alan jip menen gelet ana mындай bolot dep. Başka adamlar jakşı giyinse, jakşı maşina minse bolot, bирок moldalarga bolboyt. Nege? Al ne degen taraz ol. Abu Hanife kana tajiran. Soğudeger, biznesmen bolgon, kethirul mal. Biröge muhtajlık bolgon mesela. Özünün akçası var. Demek, molda da işteş gerek. Biröge muhtajlığını kılbasa. Tabakatuhu. Biz daima tabaka jönündө aytabыз da, Abu Hanife kimlerдің darajasında? Belgili kaysıl alımlardın, muhaddislerin darajasında ise yu'tabarul imamu min sigar tabi'in. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi kiçinekey tabi'inlerden bolup فَهُوَ فِي طَبَقَةِ الْأَعْمَشِ. A'maş diyen hadis ilimde en çok alım var. A'maş dese muhaddislerin arasında hadis mi alek bir ondur, dünle cıgılat başına. A'maş hadis en çok alım var. O konunun ureveni bir. وَلِذَٰلِكَ يَقُولُ Abu Hanife. O sebepten İmam Abu Hanife'nin aytkan sözü var. Ne degen? اِذَا جَاءَ الْحَد۪يثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ فَعَلَى الْعَيْنِ وَالرَّأْسِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eğer bir hadis gelse, men baş üstüme gözümdün sorması, gözümün nuru. Burada alimler oşonday dep sıfatlaşkan. Ne? Eğer de hadis gelse baş üstüne de. Bizde ne deyiz? Bir ne sözse bol hizmetinde boldu. Men dayımın degендей söz Araplar oşonday. Ala ra's vel ayn dedi. Baş üstüne gözümün nuru dedi. Peygamberimiz hadis gelgende. İmam Abu Hanife ne dedi? İza ca'al hadisu an Rasulillahi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis gele turan bolsa fa alal ayni ve ra's. Baş üstüne men hadisten sırtqa gitmeyim dedi. Ve in ca'a anis sahabati. Eğer sahabalardan Peygamberimizin şagirdlerinden, sahabalardan bir malumat gele turgan bolsa falal ayni ve ra's. Sahabaların sözünde baş üstüne men alarga karşı çıkıp söz söyleyeyim. Ve in ca'an tabi'in. Alemi tabi'inden bir fatva gelip kalsa فَنَحْنُ الرِّجَالُ هُمُ الرِّجَالُ. Biz bileler ne meder? Alar da iştihat kılım, men de iştihat kılım. Alar menen pikirimde talaşalam dedi. Bunu İmam Abu Hanife'den şunday rivayet geldi. Amma naqluhu huve mutawatirun fi isbat ru'yati lis-sahabati ridvanullah aleyhim. Alemi Abu Hanife rahmetullah sahabanı görgöndüğü jönünde mutawatir. Bardığı alimler. Hem bir şazlar var. Abu Hanife'nin düşmanları var. Abu Hanife'ni görgön emas sahaban degen var. Bütün de alimler ne? Abu Hanife sahabanı görgön deydi. Şul malumatlar aytkanı bardığı Hanafiler emas, Şafiilerden, Malikilerden başka alimler, muhaddisler dağı Abu Hanife'nin sahabanı görgöndüğü jönünde bayandaşat.